Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүн өткөрүүгө Астананын эң алдыңкы маданий жайлары даярдалып шарт түзүлгөн. Маселен, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн алдыңкы мыкты эмгектери Казакстандын улуттук тарых музейинде искусство сүйүүчүлөрүнүн назарына коюлду. Бул жерден Кыргызстандын залкар адамдарынын элеси чагылдырылган картиналарды көрүүгө болот. Ошондой эле кыргыз менен казактын жашоо турмушунун окшоштугу да байкалып турат ушул эмгектерден. Бүгүнкү ашылып жаткан кыргыз өнөрүнүн, кыргыз көркөм сүрөт өнөрүнүн көрмесине келип тамашалап жатканыма ризамын. Мына коюлган көрмеге коюлган картиналар өтө жакшы салынган. Энди онун ар бир картинаны талдап жатпайбыз. Маселен, мына ауыл өмүрүнөн берилген тандыр нандарды писирип, көп үлкөн отбасына арналган нандарды писирип, нагыз ауылга кирип кеткендей асер аласың. Я болмаса мына Айтматов агамыздын салынган жаңа таулар кулаганда дейт. Әрине Айтматов кайтыс болгондо баарыбызга Ала таудун Манас шыңдары кулагандай әсер алганбыз кезинде. Азыр көрүп отурам, бүт кыргыздын сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү болуп атат. Мага аябай жагып атат. Мен бул сүрөттөрдү көрө эле келем, бүгүн көрүп атам. Аябай мен үчүн чоң сыймык болуп атат. Бул эмгектердин көпчүлүгү май боек менен тартылган. Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Таалайбек Усубалиев өзүнүн эки баалуу эмгегин ушул музейге белек кылып калтырды. Ушундай жакшы музейге начар иш берип койгон бул менин оюмча туура эмес. Ошондуктан баягы буларды аябай сүйүнүп, жанагы өзү директор да айтып атпайбы, биз да аябай бир жакшы жерге келебиз деп. Бул жерде өзүңөр караганда кыргыздын каада салты, кыргыздарынча ар кайсы региондон кийинген кийим-кечектери ушундай тарыхта тагылып турса, бул дагы ошо мындайча айткандан кийин реклама десем болот да кыргыздарга да. Ошондуктан мен ойлойм, бир жерге бир ишти биз белек кылып берип аткан жакшы ишти беришибиз керек. Маданият министрлиги да мен аябай чоң ушу ыраазычылык айткым келет. Себеби деген алып кеш өтө эле кыйын да. Упаковка бүттем татал бул. Картина бул жанагы артисттер алар жана комустарын көтөрүп алып кетип калышат да. А бул картинанын айрылып кетпей тытылбаш үчүн транспортировкасы өтө эле татал. Ошол экенин алып келмедикten мен чоң ыраазычылык айткым келет. Көргөзмө маданият күндөрү жыйынтыкталгандан кийин дагы уланып, 10-ноябрга чейин уланат. Ар бир көргөзмө, жыйындар, конференциялар атайын салтанат менен коштолуп жатат. Алдыда дагы абдан маанилүү, кызыктуу иш-чаралар күтүп турат. Алардын баарын жеринен кабарлап көрсөтүп турабыз. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Астана.